Ойбой, портердің да қызылы болау, Салам алейкум достар. Түштік Кореядан барыстыра салам. Достар, бүгін сіздерге өзгөчө бір видео тартайын деп чечтим. Билесіздер, буга чейин YouTube'дан ушу колумду эле көрөт элеңиздер. Салам алейкум деп. Бүгүн болсо ушундай өзүмдү тартып көргөзүп аткан кезим. Бул жакта кызыл портерлер достар өзгөчө. Билесиздер, буга чейин бир штук салгам Кыргызстанга. Ошто бир эле бар деп TikTok'тордо жүрөт кызыл портер. Эми болсо сиздерге мына 2 штук достар. Тилекке каршы булар клиентке алынды, сатылбайт, сатылып кетти. Буйруса Кыргызстандан Coca-Cola фирмасынан көрүп каласыздар. Бул болсо даяр Coca-Cola, а бул болсо башка фирмадан. 2019 механика, 100 000 пробег менен мочовина суусу жок. А бул жакта болсо рестайлинги так 2020га 21-жылкы Tiptronic достар. Эми портерлер менен тааныштырсак. Так. Бисмилlah деп ачканда 2019 стикерден көрсөңүздөр болот. Таза 19 механика ички салондорун бир сыйра карап көрүңүздөр. Өтө жакшы абалда. Артында ушундай тенти менен. Тенти таза буйруса, оны түшүрүп койсоңуздар болот. Бул жерге чейин түшөт жана листтери таза, запаскалары бар. Бул жакта мочовинасы жок. Ушул портер бааланат. Так, бул жакта достор 2020га 21-жылкы Tiptronic. Бул жактан көрсөңүздөр болот. Бисмилlah деп ачканда. Tiptronic 200 000 пробег, примерно 200 тегереги. Оригинал пробегте экөө тең. Так, барында домкраттары бар, күлүштөрү бар, керектүү шаймандары бүт бардыгы бар. Запаскалары бар. Жана бул тенти жок, ушундай. Буйруса каласа тент коет, же болбосо ушул боюнча да айдаса болот. Бул эшиктерине Coca-Cola деп жазып койгон болсо бүттү, даяр. Ушундай достор, буларды билесиздер, растаможкалары 2025-жылдан бир аз кымбаттады. 2018-19-тор дээрлик бирдей эле, бирок 20-21 болгон болсо бир аз кымбатыраак бир $100-200 кымбат төлөп калышыңыздар мүмкүн. Баасын тилекке каршы айта албайбыз. Coca-Cola фирмасына баргандыктан айта албайбыз. Элери суранышты, айтпай эле койгула деп. WhatsApp'тан жазсаңыздар айтышсак болот. Жана ошондой эле бул жакта дагы жаңы машиналар келди. Lavo, Porter, калган могу Seltos, бензин. Буларды дагы чалып WhatsApp'тан байланышсаңыздар болот. Сиздерге ушул автоунаалар же болсо башка автоунаалар дагы алып берсек болот. Ушул кызыл портер жактыбы, жаккан жокпу? Эми комментарийге өз оюлоруңузду жазыңыздар. Кээ биркилер жактырбашы мүмкүн. Ак менен көк эле бар. Ошол эле түскө үйрөнүп калат. Кызыл же болсо жашыл башка түс болгон болсо бир аз ыңгайсыз болот дагы, албайт. Сиздер эми өз оюңуздарды жазып коюңуздар. Түштүк Кореядан баарыңыздарга салам.